Assalamu алейкум, урматтуу Багастыры Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен Шамалды сайдабыз. Алыңыздарда көрүнүп турган дарбыздын гүлдөп аткан учурун көрүп атасыздар. Чаңдаштыруу жүрүп атат. 1 гектар жер аянтка тегилген дарбыз. Көрүңүздөр, Шамалды сайдын берки бети аксы тарабында болуп калат. Көрүнүп турган Нарын дарыясы. Бул жерде пленканын астына тегилген дарбыз. Дарбыздын гүлдөп аткан учурун көрүп турасыздар. Дарбыз буйруса июнь айында даяр болот. Бул дарбыздын көчөттөрү питомникте, башкача айтканда киносханада даярдалган. Суу коюлуп аткан мезгил азыр. Суу берилип атат. Көрүп турасыздар, мында өзгөчө ыкма менен суугарылып атат. Пленканын үстүндө суу агып баратат, көрүп атасыздар. Пленканын үстүндө ар бир жерден ийне менен тешилген. Ар бир көчөттүн тушунан кичинекей тешиги бар. Аз гана суу аягына чейин жетет. Мына туугандар, дарбыздын гүлдөп аткан учуру. Ортодогу поле тала айдалып турат, мына көрсөңүздөр. Өзгөчө бир ыкма менен, краник менен кадимки шланга туташтырып койгон, пленканын үстүнө ташталган. 50 шланга менен 1 гектар жерди аянтты суугарса болот. Мына туугандар. Эрте бышкан дарбыз дарыга бышкан, же болбосо питомникте бышкан деп айтышат, дары менен бышкан деп. Жок, бул жерде ачык талада эле бышкан дарбыздар. Көрүңүздөр. Бул жерде 2 айдан кийин буйруса тоголонуп жаткан төөдөй болгон, койдой болгон чоң дарбыздарды көрүүгө болот. Туугандар, дарбыз бышканда келиңиздер, дарбыз ооз тийип кетиңиздер. Ассаламу алейкум. Сиздер менен Багастыры Кыргызстан каналы болду.